Окей, it's recording. Так, пожалуй, начнем. С экрана. Окей. Эң биринчи ирет саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин атым Туркбаев Нурмухаммад. Мен гимназиянын 2017 сынып бүтүрүүчүсү болом. Азырда бул видеодо именно акыл эмгегинин маданияты капар маданиятсынын китебинин ыкмасынан алып сиздерге кантип сөздүктү оңой тез жатташ керек, тилди кандай үйрөнүш керек деген темада сабак өтүп берем бир аз кыскача. Сабак баштаардан алдын эң биринчи ирет бул инициативаны баштаган мугалимдерге, гимназиянын мугалимдер жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Себеби карантинде, мне кажется, бул эң керектүү нерсе. Ошо внимательный угуңуздар. Бул сабак кыргызча, орусча жана англисче тилдеринде болмокчу. Англис тилдеринде. Ошол анда сөздүк жаттоонун эң жакшы 3 ыкмасын айым негизинде алдым. Бул методикалар, мисалы үчүн интернеттен таап алып, типа или там best ways to learn English, да, нет такого. Просто бул китеп өзүнүн эле айымден алынган ыкмалар. Ошо анда эмесе баштайык. Биринчи ыкма айтмакчы, вот айым китеп бул жердеги көрбөгөндөр болсо. Сөздүктү оңой жаттоо. Бул сүрөттү тандаган себеби альпинисттерди карасаңыздар, вот тоого чыгыш деле оңой иш эмес деп турабы, нөлдөн баштайсыңар. Алдыдан жогоруга карап чыгыш керек. Вот тил үйрөнүү, сөздүк жаттоо деле ошондой да. Ар бир адам нөлдөн баштайт. Ну, конечно, эгер родной тил болбосо эле, ар бир адам ылдыйдан баштайт. Вот, например, бул жерде деле эгер биринчи шагтан баштай турган болсо, эмне керек? Сөздүк жаттоо өзү мааниси эмне дегенде, сөздүк бул эң биринчи ирет туура жазууга жардам берет. Вот, кругозоруңарды өстүрүүгө, немеге дегенде, мисалы үчүн башка элдин тилин үйрөнүп атасыздар да, там терминдер чыгат, ар кандай теориялар чыгат. Сиздер билбеген, мисалы үчүн биздин тилде болбогон түшүнүктөр келип калышы мүмкүн. Словарь запасты өстүрүү. Өзү тил үйрөнүү эки нерсеге таянат. Биринчиси бул сөздүк, экинчиси бул грамматика. Эгер экөө болбосо, тил үйрөнүү мүмкүн эмес да. Могул татынака үйдү көрүп турасыздарбы, кандай кооз, Все идеально на вид. Ошол үйдү кармап турган эмне деп ойлойсуздар? Бул фундамент, конечно. Ошол тил, сөздүк бул тилдин фундаменти болуп эсептелет, пайдубалы болуп эсептелет, мындайча айтканда. Анан лексикалык маанисин түшүнөсүздөр сөздү, этимологиясын, прям каяктан келип чыгат бул сөз, мааниси эмне? Мисалы үчүн англис тилди деле алсак, 50% жогорку сөздөр французский тилине келген турабы. Вот, сүйлөй беришimiz ошол сөздү эмне деп атканыңды түшүнүш үчүн сөздүк жаттоо бул өтө маанилүү. Башка элдин маданиятын үйрөнүү, конечно. Бир тилди үйрөнүп атсаң, сен вот айымда бир сөз бар. Канча тил билсең, ошончо түрдүү адамсың деп. Тил үйрөнүү именно ошол башка өлкөнү изилдөөгө жардам берет. Вот. Андай эмесе. Так. Эң биринчи ыкма бул тематикалык сөздүктөн баштоо. Бул айта кетсем, мага эң пайдалуу болгон ыкмалардын бири десем болот. Себеби тематикалык сөздүктү жаттоо бул не так уж типа, мисалы үчүн биринчи пунктты карасаңыздар, бир сөздүктү алып эле Адан баштап жатташ эмес да. Себеби тематикалык сөздүк прям бул живые слова, которые рядом, да, айлана чөйрөдөгү өзүңүздөр көрүп жүргөн сөздөр. Мисалы үчүн, обычный эле берите тетрадь, copybook, или там ручку, пен, жогору карадыңыздар, потолок, ceiling, ылдыйга карадыңыздар, floor, или там mirror, зеркало, или там wardrobe, шкаф.
бардык нерсе айланан чөйрөдөгү сөздөрдү билбейсиздер да перевод англисчечи. Вот поэтому ар баскан кадамыңыздарда карашыңыздар керек, кайсы сөздү билбейсиздер. Ал сөздүктөрдү жазып алыш үчүн эң биринчи ирет сөздүк тетрадь керек. Вот могул менин сөздүк тетрадымдан бир элес. Бирок бул жерде французский тил, англисче эмес. Мисалы үчүн perfectionner, да, или там, не знаю, objective, devenir encore. Вот англис, мисалы үчүн сиздердин кейсиңиздерде бул жерде англисчеси болот. Бул жерде орусчасы же кыргызчасы. Анан үстүндө вот көрсөңүздөр карандаш менен окулушуну жазып койгон да. Любой адам идеальный эмес туурабы, ката кетире жазып, поэтому үстүгө карандаш менен окулушуну жазыш өтө маанилүү, чтобы прям жаттасаңыздар, это менимче өтө пайдалуу болот. Кийин тематикалык сөздүктөргө дагы мисал келтирсем, мисалы үчүн бөлмөдөгүлөрдү айттым сөздүктөр, мектепке барганда кандай сөздөрдү билбейсиздер? Мугалим, студент, парта, бор, доска бардыгы. Жаныбарлар дагы бул өзүнчө бир отдельный тема. Сезимдер, feelings, да, I feel bad, I feel good, I'm excited, etc. И саламдашу. Мисалы үчүн ар бир мисалы үчүн иностранец менен сүйлөшсөңүздөр, сен англис тилде өсүрөм десеңиз, конечно, саламдашуу менен башталат. Hello, how are you? I want to learn English и так далее. Вот. Окей. Мени кайра артка кайтарып берди. Вот. Кийин экинчи ыкма бул план коюп жаттоо. Эмне сөздүк жаттоодан сырткары план коюу боюнча дагы бир отдельная тема бар. Ага көп токтолбой эле коеюн. Именно вот сөздүккө кантип план түзүш керек. План өзү күнүмдүк, жумалык, айлык, жылдык деп жазып коюп кечиресиздер. Жылдык анан бүтүн өмүрлүк бөлүнөт. Вот мисалы үчүн күнүмдүктөн баштасаңыздар, вот тетрадь ачкыла, вот мен көрсөткөндөй баягы. И ал тетрадьга число менен, мисалы үчүн 1 май и 10 сөздүк бүгүнгө. 10 сөздүк уже эсептесеңиздер, бул жума 70 сөздүк жаттап коесуздар. Бул айдыкын эсептеп койсоңуздар уже 300 жылды эсептесеңиздер уже 3600 сөз. Бул эң минимальный порог. Это качан сиздер күнүгө 10дон жаттасаңыздар. Эгер 20дан жаттасаңыздар, 3600-үңүздөр 2 эсе көбөйөт. Ошо өзүңүздөргө байланыштуу да, кызыгышка байланыштуу. Вот. Бул кыскача биринчи ыкма жөнүндө болду. Окей. Take me out. Эми экинчи ыкма жөнүндө айтып кетсем. Экинчи ыкма бул антоним, синоним жана омонимдер менен жаттоо. Бул АМДде 8-чи пункт адашпасам сөздүк жаттоо темасындагы. Бул эң пайдалуу ыкмалардын бирөөсү дагы. Себеби кыргызда бир макал бар, бир ок менен 2 коёнду өлтүрүү дегендей да. 2 коёнду атуу менен барабар да. Мисалы үчүн white деген сөздү жаттасаңыздар, и сразу рядышком надо учить слово black. Антоним ак, кара. Или же high, low, типа высокий, эгиз, жапыз. Happy, sad. Мисалы үчүн бирөө менен сүйлөшүп атканда кээде сиз happy'ни колдонушуңуз керек болуп калат, кээде ошол сөздүн антоними керек болот. Типа мисалы үчүн менен сурап калса, hey, how are you? И айтыш керек да, кээде айтыш мүмкүн, yes, I'm happy, I'm good, или же I'm sad, I'm bad. По настроению болот да, туурабы? Ошо шартка карап сөздүк запасыңыздарды өсүрсөңүздөр болот да. Или же омонимдер, сол жактагылар. Мисалы үчүн bright. Bright'ти жаттасаңыз, сиз бир сөздү жаттоо менен 2 мааниге ээ болосуз да. Double method. Bright это уже яркий, биринчи мааниси. Экинчи мааниси бул экинчи мааниси бул bright person, акылдуу адам. Kind это добрый человек, или же
түрү, мисалы үчүн бир нерсенин түрүн айтканда kind of, мисалы үчүн аю бул жаныбарлардын түрү. Bear is a kind of animal. Ошого окшош. Эки мааниси бар. Lie — это биринчи мааниси лежать, жатуу да, именно туруу. Экинчи мааниси бул жалган айтуу. Don't lie me. Не ври. Или же неменин үстүнө жатат. Мисалы үчүн тетрадьим столдун үстүнө жатат. My copybook lies on the table. Эки маани көрдүңүздөрбү? Эгер могу оң жакты карасаңыздар, дагы антонимдер бар. Love, hate, north, south, түнүкчүлүк, on off. On off, мисалы үчүн телефонду күйгүзүп өчүрүү, turn on, turn off да. Over, under, үстүндө, астында. My copybook over the table, или же under the table, үстүндө, астында. Или play, work. Что ты делаешь? What are you doing? I'm playing. Что ты делаешь? What are you doing? I'm working. Или же polite rude. Сылык, орой. Ошол. Бул кыскача экинчи ыкма боюнча. Үчүнчү ыкма бул мен олимпиадага даярданып жүргөндө англис тилине даярданып жүргөндө эң керектүү болгон ыкмалардын бири десем адашпайм. Так, запись идет. Мисалы үчүн минутасына сөз айтуу. Бул мисалы үчүн сиздер сөздүк ачтыңыздар, баары жакшы, кызыл ручка менен англисчесин, көк ручка менен орусчасын жазыңыздар, ар күнү ондан жазып атасыздар, бирок эсте калбай атат. Ошол учурда эмне кылыш керек? Ошол учурда кайталаш керек. Эң эффективдүү кайталоо бул минутасына айтып кайталоо да. Мисалы үчүн минутага коесуздар, и 1 минут ичинде сөздөрдү айтыш керек. Канча эсте калган сөз болсо. Bright, high, lie, не знаю, low, table, pen. Азыр минутасына көптөн бери машык кылбайм. Бирок вот гимназияда окуп жүргөндө кээде бизде жарыштар болот эле. Капырагай бизди жалпы жыйында бир 200 адамды алдыда жарыштырат эле. Анан, конечно, 200 адамды алдыга чыгыш үчүн коркосуң, анан үйдө даярданасың да. Вот сөздүктү ачат элем дагы, үйдө даярданат элем. Вот канча сөздү билсем, бүт оюма по порядку кылып элем да. Там биринчи антонимдер, анан синонимдер, кийин амонимдер, анан тармак сөздүктөр бүт по порядку прям расписано эле да. В мозгу, а не в тетради. Вот ошону сиздер деле колдонсоңуздар өтө пайдалуу, себеби вот именно эстеп кайталаганга өтө пайдалуу. Вот кийин текстти которуу. Текстти которуу жана сүйлөм түзүү, бул дагы отдельный пункттар эми. Вот текстти которуу эмнеге пайдалуу? Себеби вот өз мээнетиң менен текстти иштеп, ар бир сөзгө маани берип, аны издеп, жазып, вот ошондо эффективдүү эсте калат да. Так там китепти артын ачып туруп, анан алфавит менен жазып баштасаң, конечно, сенин эмгегиң эмес да, аны сен үчүн бирөө даярдап койгон, жукпайт. Вот агай бизге дайым айтат эле, вот бирөөнүн эмгеги жукпайт да. Өзүңдүн пешене териң менен кылсаң, ал албетте вот пешенеңе жазылат да, вот могу жерге калат. Вот. Кийин акыркысы топик жазуу. Топик жазуу, мисалы үчүн бирөө менен англисче сүйлөшүп жатсаң, оюңа сразу келбейт да. Вот поэтому определенный сөздүктөрдү, определенный темаларды жаттап алыш керек для начала, башталышында. Допустим, вот могу жерде my hobby, my school, my village, English speaking countries. Ошол темалар. Мисалы үчүн хоббиңди жаттап алсаң, эртең сөз бирөө менен сүйлөшүп атканда келет да. What do you like to do десе? I like reading book in my free time. After school, I go to with my friends, I go to cinema, watch a movie. Типа такого рода. Сиздерде уже готовый ответ болуш керек да. Вот башталышында жакшы эле жаттап алып, бирок түшүнүп жаттап алыш бул пайдалуу эле. Постепенно анан сөздүк запасы өсө бергөндөн кийин уже оюңузда уже англисче ойлонуп, анан сөздүктөр курала баштай берет да. Поэтому it's absolutely okay да. Вот. Бул кыскача 3 ыкма боюнча болду. Жыйынтыктоо үчүн айта кете турган нерсе бул
болгону деңизден бир тамчы. Себеби вот АМде андан көп ыкмалар бар. АМди эстеп калдыңыздар да могул китеп, могул китеп. Ошол анан эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, Facebook'tan тапсаңыздар болот, мен Нурмухаммад Туркбаев, же болбосо Instagram Туркбаев, же болбосо электронный адресиме жазсаңыздар болот. Сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Барыңыздарга ийгилик.